жашап жаш өткөн кезде эскепмин жаңырып келе жаңымыш уккан үн болуп жүргөнсүп бирге жүрөктү эзип дегдетти балалык кездин бартына жетип коноктой баалаган жакшы өмүрдү текке коротпой башканы билбейм кайрылып келбей талууга байкасам азыр ал күндөр болуп жомоктой жаштыгым жаштыгым эй жаштыгым байкасам азыр ал күндөр болуп жомоктой кош болсун эми сен менен жаштык курагым колдорум сылап агарган жаштын убагым кырчындай кезди эстесем көздөн жаш кулап кыядан өтүп кыйлага келген убагым жаштыгым жаштыгым эй жаштыгым кыя албай сени кыйналып турган убагым жаштыгым жаштыгым эй жаштыгым колдорум сылап агарган жаштын убагым колдорум сылап агарган жаштын убагым
толук кыргызбы кыртырда жылытты кишинет казанда турбаса бышкан эт ошолда толук кыргызбы балдары минбесе небере минбесе кысыр эт балдары минбесе небере минбесе кысыр эт балдары минбесе кысыр эт Kağızda salançı yüzün Kastarlap joluk tigüsün Kadırlı ola turmaylı Kartaygan gezdin süyüsün Kadırlı ola turmaylı Kartaygan gezdin süyüsün Urmatı menen büyüttün Uytalap jürek köyüttün Ulup kız olap turbaylı Ulgaygan gezdin süyüsün Unut kız bolup turbaylı Ulgaygan gezdin süyüsün Ökünüç muğdun bir küsü Ömürdün sonku büyüdü Öçeşken öndü güçöylü Örtarkan gezdin süyüsün Öçeşken öndü güçöylü Örtarkan gezdin süyüsün Öçeşken öndü güçöy vay Kartaygan gezdin süyüsün Ulgaygan gezdin süyüsün Atalar, apalar, bayramlar kut bolsun. Omadıңар kolda bolsun. Döletüңөр jolda bolsun. Imanıңар bekem bolsun. Rızkıңар kenem bolsun. Toylar bolsun. Бүгін біздің Ақбосоқ айылында өткөрүлүп жатқан жалпы элдик саамалыкка кош келиңиздер. Бүгін біздің айылыбызда чоң салтанат, кош майрам. Анткени 1 октябрь эл аралык карылар күнүнүн урматына карысы бардын ырысы бар аттуу ыр кесебиз Ақбосоқ айылында старт алганы турат. Баарыбызга белгилүү Үчтөбө айыл өкмөтү айылдар аралык өткөрүлүп жаткан эстафеталык ыр кесебиздин айлампасын баштоого даяр турабыз. Бүгүнкү иш-чарабыз 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүбүз төрүбүздүн көркү урмат сыйыбыздын ээси болгон ардактуу карыларыбызга арналган куттуктоо бөлүгүнөн турат. Жана экинчи бөлүгүбүз ушул эле иш-чарабыздын уландысы ыр кесебиздин майрамдык чыгарылышы болмокчу. Андыктан ардактуу, акылга бай, тарбиясы терең, калыстыгынан тайбаган аксакалдуу аталар, бир колу менен бешикти, бир колу менен дүйнөнү терметкен апалар, урматтуу улуу муундагы адамдар,
Баарыңыздарды майрамыңыздар менен чын дилден куттуктайбыз. Төрүбүздүн көркү болуп, ак батаңыздарды берип, калыстыгыңыздардан тайбай бар болуңуздар. Анда эмесе ушул саамалыктын демилгесин колго алып, айылдар арасында ынтымакты бекемдеп, унутулуп бараткан үрп адат, каада салттарыбызды жандандыруу, аларды урпактарга татыктуу өткөрүп берүү максатын колдогон Үчтөбө айыл өкмөтүнүн башчысы Тажибаев Жумабек Алаңович агайыбызга куттуктоо жана майрамдык салтанатыбызды ачып берүү үчүн сөз кезегин беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү майрамдык иш-чаранын катышуучулары, жалпы эле Үчтөбө айыл өкмөтүнүн тургундары, аксакалдар, ак элечек, энелер, эжелер, инилер, карындаштар, баарыңыздарды бүгүнкү кош майрамыбыз менен чын жүрөктөн Үчтөбө айыл өкмөтүнүн атынан куттуктайм. Мына бүгүн бизде кош майрам десек жаңылышпайбыз. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Үчтөбө айыл өкмөтүндө ар жерлерде, айыл-айылдарда ыркесе майрам уюштурулуп, бүгүнкү кезек Ак Босого айылына келип жетип отурат. Мына бүгүн Ак Босого эли майрамдык маанайда боз үйлөрдү тигип, өтө жогорку деңгээлде даярданып, элдин маанайлары эң жакшы ушу Үчтөбө айыл өкмөтүнүн атынан Ак Босого элине терең ырайчылык билгизем. Ушунча боз үйлөрдү тигип даярданганыңыздарга. Экинчиден, ушул эле биз иш-чара менен кошо Норуз майрамын, карыялар күнүн, ар кандай иш-чараларды кошо өткөрүп алып кетип жатабыз. Бүгүн ошо биздин улгайган адамдардын күнү дагы ушул биздин бүгүнкү майрамга туш келип атат. Ушул карыларга эмне демекчимин? Сиздер баары карысы бардын ырысы бар дегендей, сиздер биздин ырысыбыздарсыздар. Мына энелер бар, баардыгыңыздар мынантип балпайып отурасыздар. Сиздерге ден соолук, бакубат, карылык. Мына бүгүн жыл сайын 1-октябрь улгайган адамдардын күнү деп белгиленип атат. Ошондой эле областтын жетекчиси тарабынан 15 сентябрдан 15 октябрга чейин ушу улгайган адамдарды кароо, колдоо деп жарыялаган. Мен айтат элем, улгайган адамдарды бул бир эле ай эмес, ар бир секунд сайын, ар бир минут сайын карап колдоп турганга биз акылыбыз. Ошондуктан сиздерге ден соолук каалайм. Үчүнчү боло турган иш-чарабыз бир аз кечигип атат. Бүгүн бизде да чоң майрам. Мына Ак Босого айылында жогорку кеңештин депутаты Улан Бердибаевич Пиримов былтыркы жылы, мурункураак жылдары ушу столба 4 километр жерге электр мамычаларын орнотуп кетти эле. Ошо быйылкы жылы жакын арада эле бир 10-15 күндүн аралыгында электр мамычаларын жандырып, электр жарыктары менен камсыз кылды. Буга дагы ошо жалпы эле Ак Босого элинин атынан чоң ырайчылык билгизебиз. Мына көчөлөрүбүз чоң жолдун боюна жайланышканына байланыштуу жолдорубуз жарык болуп, мен өзүм да түнү нары бери өткөндө өзүм деле кубанып атам, өзүм деле сыймыктанып атам. Мына Солок боз участкасына балдар кечинде окууга барганда караңгы болчу эле, ал дагы жарык болду. Биз өзүбүз айыл өкмөт тарабынан былтыркы жылы кичинекей эме тарттык эле. Мына Ак Босого айылдарынын тургундарына эскертип кетем. Ошону кош эме кылбай, жетпеген жерлерге мына эртең 1-октябрдан кийин ошо жетпеген көчөлөргө алып, аны дагы алып кетпестен тиешелүү көчөлөргө орнотуп беребиз. Анан дагы бир жакшы жаңылык, ошол бүгүнкү мамычаларды ошонун дагы бир элдин ырайчылыгын билгизели. Ошо Ак Босого элиге жарыктандырып бердиңиз, андан башка дагы көп жумуштарды аткарып атасыз деп атайы чакыруу бердик эле. Ошо Ош Пирим кайрымдуулук фондусунан дагы бир аз кечигип атышат. 12-лерде, 12-жарымдарда өздөрүнүн белектерин алып келишет. Алар дагы келгенде өзүбүздүн ырайчылыгыбызды билгизебиз. Аны 2-часка бөлдүк. Аларды күтпөй эле биз бүгүнкү ыркесебизди баштай берели дедик. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен майрамдык маанай каалайм. Көңүлдүү, жакшы маанайда отуруп бериңиздер. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Бардыңыздардын майрамыңыздар менен жаркырап турган биздин аталарыбыз, апаларыбыз
түндүктүктөр айтат ата апа депчи, биздикилер аксакал карыя дейбиз. Неге биз ата деп айтсак болбойт? Аталарыбыз, апаларыбыз майрамыңыздар менен сиздердин ден соолугуңуздар болсун, өмүрүңүздөрдү берсин. Сиздер улап кеткен учуңуздарды аркаңыздардан мынантип жаштар улап атышат. Сиздердин ушул бүгүнкү майрамдын көрүнүшү сиздердин жасап кеткен иштериңиздердин уландысы деп түшүнсөк болот. Сиздер жасагандарды улап атабыз. Сиздерден үйрөнүп аткарып атабыз. Сиздер бар үчүн сиздердин балдарыңыздар биз барбыз. Бар болуңуздар бизден урматтуу балпайган аталарыбыз, апаларыбыз майрамыңыздар менен. Бизге үлгү болуп калсын. Ушул үлгүнү тарбиялык таасири терең болсун, балдарыбызга жуксун. Ушул иштерди уюштуруп, чуркап жүргөн биздин Үчтү айыл өкмөтүнүн маданият кызматкерлерине, ушулардын айтканын аткарып жаткан ар бир айылдагы жаштарга, ушуларга көмөк көрсөткөн улуу муундар бардыгыңыздарга терең ыраазычылык бар болсун. Ар бир айылыбызда Үчтү айыл өкмөтүндө майрам, шаң, тоокчулук, барчылык болсун. Ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык болсун. Дайым сиздерге кааларым тынччылык, барчылык, молчулук болсун. Бар болуңуздар. Рахмат. Биздин аксакалдар, ошондой ага элчек байбичелер бардыгыңыздарды бүгүнкү күnkү ушу бир ай ичинде боло турган карыялардын куттуктоо, кадырлоо, сыйлоо майрамына туш келип отурасыздар. Ошон үчүн бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Ошондой эле мына бул ушул жерге келип, ушул тойго катышып, илгертен болуп келаткан ыркесебиз дагы бар экен. Ушул ыркесе аябастан жакшы болуп, жакшы өтүшүн бардыгыбыз Алла Тааладан тилейли. Анан мына бул жерибизде, элибизде ырыс алды ынтымакчылык бар жерде бардык жакшы нерсе ошол жерде болот. Бардык жакшы нерселер, мисалы үчүн байлык дагы, бийлик дагы бардык жакшы нерселер болот. Ушул ынтымакчылыгыбыз дайым ырбаштай берсин. Элибиз өнүп өсө берсин. Анан мына биздин жаштарыбыз дагы бир убактыларында Алла насип кылып, биздей карыя болушуп, ушу катарга тизилип отурушун бардыгына Алла насип кылсын. Алла Таалам бардыгыбызга мээримдүүлүгүн, ырайымдуулугун, жакшылыктарын дайыма коштоп жүрсүн. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Рахмат. Аталар, энелер, эжелер, ака-укалар, бүгүнкү майрамыңыздар менен сиздердин. Алла Таала ушу баарыбызга ыраазы болсун. Мынакей карысы бар, ырысы бар дейт. Сиздер отуруп атасыз, кандай көрүп болот экен. Рахмат сиздерге ушу келип кеткениңиздерге. Андан кийин мына ушул мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет, мына биздин Акбосободо ушул кызмат кылып, ушу жамаат башчыларга, жамааттарга, мына эжекелерге, кыз келиндерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушинтип даярданып мына бир 2-3 күндөн бери ушундай убаракетчилик болуп жүрөт. Рахмат буларга дагы Алла Таала ыраазы болсун. Бардыгыбыз тынч болойлу. Келгенге рахмат. Көңүл ачып, кичине болгон биздин ыркесе чаккан концертибизди көрүп кеттиңиздер. Бардыгыңыздар бар болгула. Рахмат силерге келгениңиздерге. Кыздарга бали дейбиз дагы. Жусупов Маматкадыр агайдын ишине ийгилик каалайбыз. Бул биздин мектеп. Өмүр өтөт, тизмектелип саналып, бар өмүрдү барктап баалап калалык. А дегенде мында келген эл менен амандашып, саламдашып алалык. Арбаңыздар. Көдөнүнө ырбаткан, көтөрөгүнө сыргаткан, көмөкөйүндө сөзү, туйгусунда көзү бар. Ааламга айкөл манасты берген ак калпак улуу журт, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн мынтип жалпы журттун жарпын жазып, өнөр баккан ырышкы боздору даярдаган, аскасы асман тиреген Акбосого айылыбыздын койнун шаңга бөлөгөн ыркесе оюн зоок кечебизге кош келиңиздер. Сөздөрдү
сурап алып бийик тоодон. Роман жазар элем келсе колдон, мактанам, мактай берем. Атыңдан кагылайын ак босогом. Ак босогом жердин алтыны, ак босогом жердин салкыны. Канчалык алыс жүрсөм да, билемин сенин баркыңды. Босого тоосу бийик бел, жашап келет даңктуу эл. Абасы таза салкын төр, Памир Парадайска келип көр. Мына ошондой ырсаптар менен бүгүнкү сиздерге биздин өнөр ишкыбоздору даярдаган ыркесе оюн зоок кечебизди ачык деп жарыялайбыз. Чачты майлап сармай менен, анан куймукчак менен дагы майлап, куймукчак менен сылап, чач өрүнү баштайбыз. Куймукчак менен сылаганыбыздын себеби бак өрөсү болсун, ырыс кешиктүү болсун, өнү өссүн, көп балалы болсун. Ушул жерден учун уулаган жакшы мыкты алдыкы келиндерден болсун деп тилейли. Тилеп чачы экиге бөлөрөбүз. Барган жериңен бактап бактылуу. Эми чачты өрүп бүткөндөн кийин ак биликти бакыт кемезден эшип учуна байлап өрөбүз. Ак жолтой болсун, өнү өссүн, өмүрлүү болсун. Ушул жерден учуну улаган ак жолтой келин болсун деп тилейм. Келерге ушул убакта Кудай кааласа бешик той өткөрөйлү балам. Ушул жерде айтылган каалоо тилектерди Аллахым кабыл кылсын. Ак бактардай бактылуу, ак жолтой болсо кагылайын. Казанды дагы көйлөтүп, казанга көйлөткен салтты дагы ошо улап кетели, байбичелер, кандай дейсиздер? Зина байбичелерге мен рахмат айтып
Türkistan elim menen. Zıplat vereyim. Bugün geçkандай gana rahatlı ömrü bul gelinge saltanatlı koşup komuş menen ırgacaktım oy sen mağaksın olup bin kanattı bin kanattıIrdadın mendeki bir sağınıştı sen ayttın ömrü degen çoğun dayrada Mahabat çayındağı kağılıştı kağılıştı Mahabat çayındağı kağılıştı kağılıştı Sırındı bunu yaktan aldı Aşıkmın sizdey perige Ait olbay sırım demigen adamdımın çağıyna ayttırbay bilsen emine Kızıgam sizdey perige kıynalam çındap demigen Kişinin çatır katbaydegi kıynabay bilsen emine Gülgönde gülgün gümüşüm Gülgündey kızdın gülüsün büyüttü tartıp yürüyüşün Gülgenin aytçı kim için Giderim takır üzgün çok büyük üzgün suyu ümüttün Çerkessin gülgün ay gümüşün Çayları dökün gülüsün Çalınga düşüp duruşun Zeki carkınım aytçı kim için Canından alız çıktın yok Oldu can kızı suyu ümütün Saltanat görkümün canlı gazsa tükkümü köydün baltamat Yürünbey kalsan gök sulu gönöktep gözdün yaştamat Yoluqqan güney saltanat Joduragan gelbetin Jogorton ay gündey jaltanat Yoluqbay kalsan gök sulu Koldo joşulup gözdün yaştamat Kaygırsanız yeni Көп kaygırsanız Tutunuz kurtlanıp kalat değil Кандай Айгүлеже? Майрамыңыздар менен майрам кылып атыпсыздар. Ооба, биз маданият кызматкерлери тарабынан уюшулуп, өлкесинин баардык айылдарыбызга өлкесе майрам өтүп атат. Бүгүн ушул Ак Босок айылында өтүп атат. Ошону менен бирге 1-октябрь Арулар күнүнө карата Ак Босок айылында ыркесебиз кызуу, жакшы деңгээлде өтүп атат. Рахмат. Ыркесе ошо менен биздин Кичи Каракол айылына айланып барат. Жакшы жаңылык. Рахмат. Жакшы кандай майрамың менен? Рахмат, өзүңүз жакшы өтүдүкпү? Биз да бар кисе. Кетелсиздер. Harekti camdan dumandan sakta kalmışı diğer dumandan sakta Karmaday gezsen koynunda cürüm can düştü Dağı bir önün жалғыз баласын басқан орудан
Калбай келген кырсыктан сактоо. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кезде кашайтып бергөн, карабай кеткен балдардан сактоо. Кызылдан берсең кырманын сакта, кыргыздын кымбатырларын сакта. Кылымдын жолу кылтылдап турат, кызылды берсең айманын сакта. Булутсуз суккур шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адамың болор бир күн, бузулуп турган замандан сакта. Buzulgan adamın olur bir güne, buzulup durgan zamandan sakla. Söylep koysanız da olur, bulu gerek ha. Men bilgen jakın ağızdan, nerimi menen jagışkan. Tügöldür bardır jigitler, ay tügölü bulup alışkan. Tügölü bardır jigitler, ay tügölü bulup alışkan. Ötügündün ökçösü kılgın bekin sardalgız. Ekibizдің ортамыз асындан bekin sardalgız. Çok bozаттың құйрығына күміш десен қыл қоқшай. Ekibizдің ортамыз күншіл десен ай қоқшай. Ақ бозаттың құйрығы алтын десен қыл қоқшай. Ekibizдің ортамыз айчық десен жыл қоқшай. Ақ бозаттың құйрығы алтын десен жыл қоқшай. Ekibizдің ортамыз айчық десен жыл қоқшай. Көкөнізді қуалап мен олыққанмын сардалғыз. Көкбелестің жанынан де жолыққанмын сардалғыз. Ақ өгізін қуалап олыққанмын сардалғыз. Ақ белестің жанынан жолыққанмын сардалғыз. Ақ өгізін қуалап олыққанмын сардалғыз. Ақ белестің жанынан жолыққанмын сардалғыз. Ар дайым ушундай жакшы иш-чаралар көп болсун. Биз ушул райондук маданият үйү, жалпы эле айылдык маданият үйү, маданият кызматкерлери калкыбызды ошол биз жашаган аймакта маданий жактан көйгөй максатында иш алып барган үчүн ушундай тапшырмаларды бергенбиз жерлеринде өтсүн депчи. Анан ушу менен уга келген бүгүнкү эң негизги майрамды айтайын, урматтуу аталар, апалар, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө ушинтип дем берип, күч берип, сүрөп, өнөрпоздорго ушундай камчы чалып, камчы салып, күйлөп, кубаттап туруңуздар. Оор сыркоодон алыс болуңуздар. Карысы бардын ырысы бар дейт. Биз бүгүн эле эмес, ар дайым эле сиздерге болгон сүйүү, берилгендик күн сайын бар биздечи. Бүгүн гана белгиленип калыптыр ушул күнгө. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анан эми ушул Иркесенин сапары байсалдуу болсун, ак жол той болсун, улана берсин. Биз дагы сөзүбүз кур болбосун. Билесиздер, Алай районунда жападан жалгыз профессионал театр бар, Токтогул Ажыбаевдин Алай музыкалык драма театры. Мына ошол театрыбыздын
белгилүү артисти, маданияттын мыкты кызматкери, Muratbek Özkul атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Чынарбек Осмонов агабызды билесиздер. Ушул киши биздин куттуктообуз катары сиздерге жагымдуу чыгармаларды алып берсин. Майрам кут болсун, жакшылык кут болсун. Баарыңызга майрамыңыздар менен мына бүгүн жакшы жышан болуп атыптыр. Менин тага журтумда мен өзү Кызыл Алайга жээнмин. Ошон үчүн сиздердин майрамыңыздар менен куттуктап, ата эне кадырын ким билет деген чыгарманы аткарып берейин, кабыл алыңыздар. Erinin kadrın akılman çöl bile ben solum kadrın olursan can bile habir ol seni kadrın Майрамдын катышчылары майрамыңыздар менен мына бүгүн
Ак Босого айылы өтө жогорку деңгээлде ыркесесин аяктап жатат. Убакыттын аздыгы эмес, аба ырайынын бир аз татаалдыгына байланыштуу кыскарттык. Мына Ак Босо айылында таланттуулар көп экен, Кудай кааласа. Эл ичи, өнөр кенчи дегендей аябай жакшы өнөрлөрүн көрсөтүп, жогорку деңгээлде уюшкандыктарын белгилеп кетем. Будан кийин дагы бир экинчи бөлүгүбүз бар. Кетпей турасыздар, экинчи бөлүктү дагы отдельно ачып, анда да каала сөздөр, ой тилектерди айтабыз. Эмесе ыркесени тапшыруу аземин кайрадан уласак. Бүгүнкү салтанаттын катышчылары барыңыздарды бүгүнкү Ыркесе майрамы менен кечээки 1-октябрь карыялар күнү деген белгиленген майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мына бир топ жылдан бери райондор аралык, айыл өкмөттөр аралык, айылдар аралык ыркеселер өтүп, буга чейин да өтүп келди эле. Бүгүн мына Үчтөбү айыл өкмөтүнүн Ак Босого айылында ыркесе жогорку деңгээлде өттү жана жогоруда өкмөттө белгилеп кетти. Чоң рахмат мына Ак Босоголук туугандар, чыгармачылык топ ушу элибиздин көңүлүн ачып, урутта калаткан салттарды көрсөтүп элибизге, жаштарга жакшы уюшкандыкта жасапсыздар. Жалпы сиздерге мындан ары дагы чыгармачылык ийгилик, тынчылык, ден соолук каалайбыз. Мындан ары дагы элибизде тынчылык болуп, ушундай майрамдык иш-чаралар, жакшы күндөр боло берсин. Барыңыздарга дайыр жолу ден соолук, майрамыңыздар менен. Майрамдык иш-чаранын алкагында Ыркесени өз деңгээлинде даярдап уюшкандыкта өткөргөндүк үчүн Ак Босого айылынын жалпы жамаатына Үчтөбү айыл өкмөтү тарабынан чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Үчтөбү айыл өкмөтүнүн башчысы Тажибаев Жумабек Аланович. Ыркесенин аягы да келип жетти. Жалпы эле ушул Үчтөбү айылынын элинин атынан Ак Босого айылынын Ыркесенин катышууларына жалпы элге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Өтө чыгармачыл адамдар көп экен, убакыттын бир аз кардыгына байланыштуу көбүнө номерлер жетпей калды. Кудай кааласа токчулук болсо, молчулук болсо ырда болот дегендей дагы эле ырдай беребиз. Кечиресиздер анча-мынчаңыздарга. Анан эми биз жалпы эле Үчтөбү айыл өкмөтүнүн администрациясынын аппаратынын атынан ушу ар бир жааматка 5 жаамат катышыптыр. Мына тамак аштын көргөзмөсү, мына боз үйлөрдү тегип эме кылган экен. Булардын колдорун кур койбой ар бир эмеге жааматка ар бириңиздерге 1000 сомдон сыйлык.
азыр бизден алып аласыздар. Жаматтарга берип коюңуздар, жаматтар кайсы? Айылбашчыга берип кое берели, ар бир жаматка өзүңө тапшырып коесуңар, Эмесе ушуну менен биринчи бөлүгүбүз ыркесебиз аяктады. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен экинчи бөлүктү баштайбыз деп. Рахмат сиздерге. 15 күн аралыгында мурунураак тапшырылып, пайдаланууга берилди. Азыр көчөлөр жарык. Ошону дагы убагында келе албай калгандыктан бүгүнкү күнгө чакырып, ушу жалпы эле ушу жогорку кеңештин депутаты Улан Бердибаевичка жалпы эле Ош биримдери кайрымдуулук фондусуна ушу аксакалдардын жалпы эле айыл өкмөттөрдүн ыраазычылыгын билгизели деп чакырдык эле. Бул жогорку кеңештин депутаты Улан Бердибаевич дагы жөн жибербей ушу аксакалдарга ушу бүгүнкү карыялар 100 белек алып келишиптир. Кудай кааласа азыр ысык тамактан кийин айылдарга бөлдүк. Жалпы эле Кызыл Алай, Ак Босого, Маданият болуп айыл башчылар жетекчиликке алып барат. Урматтуу аксакалдар, урматтуу карыялар, баарыңыздардын колуңуздарды кур койбойбуз. Баарыңыздар талашып тартышпай, очерет менен өздөрү таркатып беришет. Ошо белекти алып кетесиздер. Эмесе мен ушул жалпы эле ушул бүгүнкү жыйындан пайдаланып, ушул жогорку кеңештин депутаты Улан Бердибаевич тарабынан көп бизге жардамдар берилип атат. Кыскача маалымат берип кетсем. Үчтөбө айыл өкмөтүнө караштуу Ош кайрымдуулук фондусу тарабынан 2022 жылда Кызыл Алай айылынын тургуну Курмушуевага 1 саан уй, Кичи Каракөл айылынын тургуну Аматова Батмага 1 саан уй берилген. Уже уйлары экинчи жыл болуп кетип атат. Андан сырткары ар дайым эле кайрымдуулуктарды көп жасап жүрүшөт. Акжай айылынын тургуну Дербишалиева Орозбу үйүм эме болгул, үйүмө бир аз жаракалар кетип, үй салууга муктажмын дегенен ал эжеге 70 000 сом акчалай сыйлык берген. Андан сырткары Бердибай Пирмов тарабынан жетимжесилерге 1000 сомдон акчалай жардам жана 1000 сомдук кийим-кече 50 адамга берилди. Ошондой эле былтыркы жылы кышка карата көмүр менен камсыз боюнча 41 тонна көмүр келип элге жетишинче таркатып бергенбиз. 2022 жылы 12 муктаж үй бүлөлөргө 25 000ден 75 000 сомго чейин акча каражаты берилди. Эми ар биринин фамилиялары бар. Биз өзүбүз тактап социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн тизмесин берип, ошонун натыйжасында берилип келе жатат. Андан сырткары ноябрь айында Ош бирим кайрымдуулук фонду тарабынан 15 000 сомдон 20 000 сомго чейин 5 үй бүлөгө жардам алышты. 2022 жылдын 28 декабрь күнү Ош бирим кайрымдуулук фонду тарабынан 12 жашка чейинки 12 балага кийим-кече менен камсыз болушту. Ошондой эле социалдык колдоого муктаж жарым жетим, тоолой жетим балдарга камсыз боюнча 3 балага кийим-кечесин акчалай каражаттар менен сыйланышты. Ошондой эле жыл сайын Ош бирим кайрымдуулук фонду тарабынан жаңы окуу жылына муктаж үй бүлөлөргө кийим-кече жана окуу куралдары менен камсыз кылып жардам берип келет. Быйылкы жылы 23 жылы жаңы окуу жылында 17 окуучуга кийим-кече сумкалары менен кошо алып берди. Маданият айылынын тургуну тоголок жетим бала Кайыпкулов Белекеге да Ош шаарына Адигене ресторанына ысык тамак уюштуруп кийим-кече менен жардам берди. 2023 сентябрында дагы кече 3 үй бүлөгө акчалай жардам берилди. Кыскасы Ош кайрымдуулук фондусу тарабынан жана жогорку кеңештин депутаты Улан Бердибаевич Пирмов тарабынан көп жардамдар бир эле Үчтөбө айыл өкмөтүнө эмес, Кыргызстан боюнча жардам берип келатат. Өзүнүн айткан сөзү бар. Биз качан эле шайлоо мезгилинин алдында барбай, ар дайым эл менен биргеликте сиздердин муктаждыгыңарды, ар дайым элдин суроо талаптарын аткаруу максатында иштеп келебиз деп айтып келет. Дагы эле Кудай кааласа дагы өзүбүзгө келип, кандай муктаждыктар болсо жардам берет деген ойдобуз. Жалпы эле ошол Үчтөбө Ак Босого элинин атынан ушу кайрымдуулук фондго ыраазычылык билгизебиз. Мына бүгүн ошол 4 километр эмени
бая айтып өттүм, көчө жарыгын жарыктандырып берди. Эмесе ушул жарыктандырууга жана башка кайрымдуулук иштер үчүн атайын биз Үчтөбө айыл өкмөтүнүн Ак Босого элинин атынан ыраазычылык кат жаздык эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер, андан кийин сөз берилет. Үчтөбө айыл өкмөтүнүн Ак Босого айылына 4 километр аралыкта электр мамычыларын орнотуп, түнкү жарык берип, элдин коопсуздугуна ыңгайлуу шарт түзгөндүгүңүз үчүн, ошондой эле ар дайым социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөргө колдоо көрсөткөндүгүңүз үчүн Ак Босого элинин жана жалпы Үчтөбө айыл аймагынын атынан Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бердибаев Пиримовго терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекем ден соолук, үй бүлөлүү бакыт жана элибиздин бакубат жашоосун камсыз кылуудагы келечектүү иштериңизге ийгилик каалайбыз. Сизди терең урматтоо менен Үчтөбө айыл өкмөтүнүн башчысы. Урматтуу Камбар Алатаевич, сиз көп жылдан бери райондун аймагына жалпы элди жана өзгөчө социалдык мекемелерди жылытуу мезгилине карата бардык күч аракетиңизди жумшап, социалдык мекемелерди өз убагында көмүр менен камсыз кылууда жоопкерчилик менен кам көрүп мамиле кылып жылуулукка олуттуу салымыңыз үчүн Үчтөбө айыл өкмөтүнүн элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекем ден соолук, үй бүлөлүү бакыт жана элибиздин бакубат жашоосун камсыз кылуудагы келечектүү иштериңизге ийгилик каалайбыз. Ошондой эле ыраазычылык кат Бердибай Пиримовичке ыраазычылык билдиребиз Үчтөбө айыл өкмөтүнүн атынан. Эмесе сөздү Камбар акеге берсек, ошо Ош Кырым кайрымдуулук фондусунан Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бердибаевдин өкүлү катары келип отурат. Сөз сизде. Рахмат, улуу урматтуу бүгүнкү ата энелерибиз, сиздердин майрамыңыздар менен биринчи. Мына депутатыбыз Алай району өзү мындай алып көргөндө чоң жер болгондуктан Күлчөдөн наркы жошолдон эме болбой калды. Ошон үчүн мени барып жакшы жылуу саламыма айта барыңыз деди. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, ата энелер дайыма бир болуңуздар. Сиздердин канчалык кам көргөнүңүздөрдү улуу урматтуу депутат да эстеп турат. Ошол үчүн баягы айткан сөзүн аткарып, шайлоо убагында айтылды эле, электр мамычасын куруп берди, ошону эми бүгүн болбосо да эртеге боло турган нерсе экен, мына Кудайым берген экен, болду. Дагы айта турган немеңиздер болсо, дагы ошолордун баарын аткарабыз деди. Анан сиздерди майрамда эч куру калбасын деп, бардык ушул Үчтөбө айыл өкмөтүнө жалпы 100 пакет подаркасын берибизди. Ушуну жакшы ынтымакта бөлүп алалы. Майрамыңыздар кут болсун. Ак Босого элине де чоң рахмат. Бүгүнкү майрамды кечеңиздер жакшы өткөрдүңүздөр. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Дагы ушундай жакшы жөрөлгөлөрдү жасап, элдерге бириндикти тартуулап жүрө берүүңүздөргө мен тилектешмин. Аман болуңуздар. Рахмат Камбар аке, белек алып келипсиз, жакшы нерселерди алып келипсиз. Белек менен кошо сиздин дагы бир карыяларга куру эле белек бере бербей, чыгармачылыкта да эмгектенип жүрөсүз. Даярданып турсаңыз, сизге буякта ыраазычылык билгичен аккордеонду алып бир ырдап бериңиз эми. Сиз деле баягы сопулуктарга ырдай берип, Үчтөбөлүктөргө да ырдап бериңиз. Анан ыраазычылык билгизген аксакалдарга сөз берсек, буякта Ак Босого айылынын тургунуна сөз берели. Анан башка аксакалдардан бирден эки, бир эле Ак Босого эл эмес, жалпы Кызыл Алайдан, Маданияттан кыска келип, каалоо тилектериңиздерди айтып койсоңуздар болот. Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бердибаевичке. Кайрымдуулук фондуна бизге жардам кылып аткан сунарабыздардын рахматчыларга, биз Ак Босонун элинин атынан, аксакалдардын атынан ыраазычылык билдиребиз.
Жарықтан біреулері бітпей қалғандар бітіреміз деп жатады. Білесіңбі, болды. Көмір беріп жатады. Айраңды ұшырашып қойырыз. Шыларға чоң рахмат. Жақсы жүресің. Істері игілікті болсын. Дағы бізге амандық тоқтасаңыздарға солымызды бардығы айлы үкіметіне жардам бере берсін. Қызмат қылып бере берсін. Азыр Камбар аканын бир номерин ырдагычаң, айылдардан аксакалдар эки чөңүздөр чыгыңыздар, эми шашпаңыздар, тамак бар, белек бар, бардыгы бар экен, ырдагы бар. dilimi tazarar arzudan gölce sarar armando dinledin kimde jodi aytımı vay bitfeyce aytımı bitfeyce Eldi 100% көмүр арзан менен камсыз кылат деп ишеничтемин. Ишиңиздерге ийгилик, ошо кенден көп көмүрлөр чыгып, таптуу отундар боло берсин. Аксакалдардан бир экөөңүздөргө сөз берейин. Алып берейинби? Акбасоол туугандар, мен Акбасоолдун билип алдым. Бүгүнкү тоюңар, бүгүнкү иркесиңер жакшы өттү. Маанарың ар дайым ушундай иркеседе ачык болсун. Дайым ушундай ырдап, бийлеп, элди кубандырып жүрө бергиле. Барын ушул уюштургандарга, ырдагандарга өмүрүңүздө Алла Таалам баракасын берсин. Ден соолуңар чоң болсун. Дайым ушул ырдап, бийлеп, Алла Таала силерге жакшылыкты кабыл берсин. Эми экинчи мына карыялар күнү экен. Жерде жылан картайгандар отурабыз, карыялар отурасыңар. Бүгүнкү силердин майрамыңар менен куттуктайбыз. Карыяларга дайым акыл эс, нысап Алла Таала топук берсин. Акыл эстүү, жакшы карыялардан болойлу. Артыбыздагы балдарга үйгүл болго турган карыялардан болойлу. Артыбызда келе турган жаштарга жакшы насааттарды айткан карыялардан болойлу. Биздин артыбыздан дайым жаш балдар бизди карап, бизге түздөлүп, ошол карыяларга карап өнүп өсө берсин. Бүгүнкү мына Улан Перенуштун Бердибайдын өкүлү келип отурат. Чоң рахмат. Уландан мурундагы атасы бирге жүргөнбүз. Көп жардамдарды берип келген. Баардыгы ушу эл менен, силердек элдер менен кошо жүргөн, кошо өскөн. Ушул биздин атыбыздан ошол маданияттын Үчтөбай өкмөтүнүн жалпы карыялардын атынан Бердибайга дагы ысык салам айтып коюңуз өзүнүн дагы карыялык мындан кийинки жашоосу жакшы болсун, балдарынын күнүн көрсүн, ушундай элге жардамдарды берип жүрө берсин. Уланга дагы чоң рахмат. Улан дайым эле жардам берип жүрөт. Бир эле Акбасоо эмес, көп жерлерге берип жүрөт. Киштин күнү көмүр чирip берип жүрөт. Бул деле жакшы жөрөлгө, бул балага да ийгилик каалайбыз. Анан эми Кыргызда да бир жакшы сөз бар да, өз айрыкча кыргыздар ушундай туугандар бир нерсени айтканда эми сурап калышыбыз керек да. Болбосо кыргыз болбой калабыз. Мына Карыбек Камбар экөөбүз биринчи таанышып биринчи көрүп атам. Көмүр дайым берип жүрөсүң. Сенен ушу аксакалдардын карыяларынын атынан ушул көмүрдү жылда эле кичинеден кошуп коюп атасыңар, ушуну бир түрүктүү кылып, мындан кийин кымбаттатпа балам. Айрыкча ушул Сарташ, Талды суу, Үчтөбө айыл аймактарында жашагандар оор акыбалда жашашат. Ушуларга баргандарга көмүрдү арзан эле берсең. Ушул баадан көп кымбаттатпасаңар.
Эми оор болуп атат. Солярка кымбат, дизелдик күйүүчү майлар кымбат. Ошентсе дагы биз сенен суранар элек. Оор шартта жашашат. Анан жылда берген көмүрүң жакшы келип атат. Бирок былтыр арчатага түшүрдүңөр эле. Быйыл дагы 2 жерге түшүрүп берсеңер жанагы элге саткан көмүрүңөрдү. Дагы бир сураныч экскаваторчуга айтып коюңчу, сал ири-ири жерден жүктөп койсун, а? Onu деле жанына барып турбайсыз эми айтып коесуз. Ири-ирегинен жөнөтчү чалдар сурап эле деп коюңуз. Эми мындан кийин дайым ишиңиз ийиктүү болсун. Бардыгыңыздар тынч болгула. Майрамды дайым бирдиктүү болуп тосуп жүрө берели туугандар. Иштебел туугандар. Жыл болбогула. Сопу менен иштебе бирге өкмөт болгон мезгилде дагы мына иштебе өзүбүз оюн күлкүбүздү, ушундай маарекелерибизди, чогулуштарыбызды, жыйыныбызды өзүбүз өтүп жүрө беребиз. Кудай кааласа, Алладан сурап турабыз, борбор иштөө болуп калсын деген ниеттебиз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, ийгиликтүү болсун. Картайбай жүрө бергиле. Карыялар деп жөн айтып да жалаң жаштар келип болсуңар, жаш боюнча жүргүлө. Элдин атынан Ош Бирим кайрымдуулук фондусуна ыраазычылык айтып коелу. Мына жогоруда Мурат ака айтып өттү. Мына Бердибай Пиримович менен биз дагы Кыргызстан эгемендүү болгондон бери айрыкча ала элине катуу жардамын көрсөтүп келатат. Колунан келишинче бардык айылдарга кандай гана муктаждык болсо дайым жардам берип келатат. Мына анын оğlu Улам Бердибаевич дагы мына депутат болуп, шу элибиздин кандай гана суроо талаптары болсо шу жогорку деңгээлде чечип жүрөт. Жалпы элибиздин атынан ушул ата балага, ушу кайрымдуулук фондко ыраазычылык билдиребиз. Бердибай акага, Уламга, жалпы силерге Кудайым ден соолук берсин, ишиңерге ийгиликтүү болсун. Ушул окшоп элдин рахматын алып, кызматын кылып жүрө бергиле. Жана Мурат ака айткандай, кичик арколго дагы иригирээк көмүрдөн жөнөттүрөм. Рахмат. Туугандар, жана келген коноктор, сиздерге бүгүнкү майрамга кошо келип, мынантип баардыгыбыз жакшы нерселерди угуп, жакшы нерселерге күбө болуп отурабыз. Баардыгына биздин көңүлдү ачып, концерт берип, буудуу сүйдөп, жакшы нерселерди айтып берген жаштарга рахмат айланайындар эми. Ошону уюштурган эле жетекчилерге, айыл өкмөтүнө, маданият үйүнө жакшылык билдиребиз. Ошону менен бирге мына жерде бизге жакшы кабарды айтышып, мына Камбар деген указ келиптир. Бул биздин сопуда чоңоюп, биздин улундун бири болот. Бу жерден болбойт, бер жагынан болот. Ош Биримде иштеп, мына жерде эмгек сиңирип кызмат кылып жүрөт. Элдин таламын талашып, элге жүрөт болсо Камбаркам, сенин ден соолугуң чың болсун. Ушу бала чакаң менен эсен болуп жүрөбөр. Анан эми ушундай силерди бизге жиберген Уламга жана Бердибайга рахмат. Ушу карыяларды эстеп, жыл сайын кичинекей болсо дагы электерин бергенге. Анан эми мен бир аманат айтсам айтып коесуң дейм да. Демеге Уламга. Биздин үстөбөнү дагы мына алиги заправкада жогору айылдын башына чейин жарыгыбыз жок эми. Ушундай жарык тартып берем экен. Ушуну аманат кылып айтып коеюн. Ушу эле чың ден соолук болсун, иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөсүндө бакубатчылык болсун. Бүгүн ошо карыялар дайым биздей болуп, жаштар чоңое берсин. Ошондой эле ошо немени уюштурган, биркесени уюштурган менин өкмөткө жана айыл башчыга рахмат айтабыз. Ошондо ушунчалык жакшы деңгээлде өткөздүңүздөр, рахмат. Эми ушу светти куруп берген Пиримовго дагы рахмат айтабыз. Светибиз аябай жакшы болуп калды. Ошондой эле жакшы ушундай күндөр болсун, жаштарыбыз өркүндөсүн, дагы өркүндөй берсин. Пиримовго дайым
çoğun iyilik kaalayбыз. Bizge kömürdü arzanlatып bersin. Rahmat. Neler atalar bardыңыздардын бүгүнкү карылар менен куттуктаймын. Ошондой эле ушу кутман карлык насип этсин, балдарга, жаштарга насаат айтып дайыма тынч болуңуздар. Ошону менен бирге мына Акбосок айылында өткөзгөн Иркесен аябай жакшы деңгээлде даярданыптыр. Жалпы эле ошо даярдагандарга, ушул айылга, элге, жамааттарга, жалпы Акбосок элине биз ыраазыбыз. Бизге көмөк кылып берип аткан премьер жагында баардык нерселерди өкмөт дагы менен мурда сүйлөгөн аксакалдар дагы айтып кетти. Булардын да ишине ийгилик, жакшылыктар болсун, тынчылык болсун, элибизде тынч, жакшы жашоо болсун. Sizler, abdan sizlerdi görüp razı olduk. Bugünkü günü bizge çındığında abdan konuştuğu gün oldu. Antkeni koş bayram oldu. Buna atalarımız, apalarımız şundalık bizde kutluktap, bayram eken dep şundalık öküldür gelip kutluktap oturganına biz ayabay razı olduk. Ayabay yaşadı öyle kaldık. Şu bizi de şunda kutluktap dursa abdan son buletken gönlümüz götürüldü. Anamla bizden ayılığa verilgen Irkesemizdagi saltanatı hem şartqa jarasha bolup kaldı. Başka vakt bolganda mına dagı koz, mına dagı son bolmak. Men emden aytmakmın. Bul Akbosok jer, ıyık jer dep aytabыз. Antkeni bul jerde Kurmanjan Datkанын toyu bolgon jer. Biz sыймыктанабыз, Kurmanjan Datka apabыз менен баарыбыз сыймыктанабыз. Ушундай белгилүү адамдардын той өткөн жер ушул Акбосоктон башталган. Мына бийик эле жылы бизде бир жакшы туристтик база ачылып кетти Paradise деп. Biz aytpasa alар мактады. Ушул жерден Памир башталат экен деп. Айса айтпаса ушул Акбосогонун түбүнөн, ушул Перевалдын түбүнөн бизден ушул Памирге баруучу, ушул Тажикстанга, Чоңлайга, Кытайыбызга барып өтө турган жол мына ушул жол экен. Ошон үчүн биз бул жерди өзүбүзгө ушул мазар машаяк колдогон ыйык жол деп эсептейбиз. Эмне деп айтабыз? Ертеден бeri аябай сонун сөздөр айтылды, каалоолор айтылды, майрамдык маанай болду. Биздин мына айыл өкмөт келип ушул жерде тике туруп, Иркесе болот экен деп уюштуруп турду бардыгы тең. Куттуктап турду. Кече өзү баш болуп, үйлөргө кирип, ушул өзүнүн подаркасын берип бизди аябай кубандырды. Анан мына айыл өкмөттөн Камыр боюнча айттыңыздар, Улампир боюнча айттык, аябай буларга да ыраазычылык билдирдик. Мына жасаган иштерин берген бүт бардык каражаттарын биз маалымат алдык, түшүндүк. Буларга дагы аябай чоң рахмат айтабыз. Эми биздин Иркесе уюштурган жалпы мына жерде айыл башчыбыз отурат. Маданият үйүнөн келгендер өкүлдөр отурат. Бардык кол кабышылышты. Буларга дагы аябай чоң ыраазычылык, ата-энелердин атынан, апалардын атынан буларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Эми кыскартып айтайлык, айта берсек аябай сөз көп экен. Şu bardığımızın жасаган işlerimizge Kuday Allah razı olsun. Sizlerge aile ökmötü başçısı rayondan gelgen bulan pirmüstün aytkan getirgen malumatlarınızlar boyunca dağı bardığımızlarga işinizlerde iyilik olsun. Dayım yaşaouda jakşılık bolsun. Uşunday birimdik bolsun. Uşunday ıntыбак bolsun. Kaysı jerde bolsa dagı uşunday ырlarda, toylarda daima birge ıntыбакta жүрө берели. İşinizlerde iyilik olsun. Den so'lukta bolуңуздар дайыма, ушундай майрамдагыдай маанай болсун. Келгениңиздерге чоң рахмат, бардыгыңызга рахмат. Menekем, dünyada kabus berken. Bunları beni sak bolayım, ay yormay jürömün sen ister. Bunları deni sak bolayım, ay yormay jürömün sen ister. Olsun da atası balanın, özüne dağ ele balanın. Üskürüp kalasın alıstan, ay üyümden uzasa karanın. Üskürüp kalasın alıstan, ay üyümden uzasa karanın. Benim esterden tağılmasa yenelik merimin sağındım.
Benim eşlerden tab almasay, yenelik merimin sağ. Değerli karap çuvalыңızдар ürkesede çüçüktep ömür verse 80-90 yaşlarda görsöңүздөр жаш экенмин деп кыласыздар. Ошону чыгарып колубузга карматпасаңыз демеге пакетке жабыштырып коет. Булам эстелик болот. Бул телевизор эле. Bizden çıkar diyeyim o zaman. Rahmat sen tartıp atarsın. Arxive estelik bolup kalat da bular. Estelik bolup tartıp atarsın. Tuğra aytarsın. Uşak bulsa varganda ele deseye bak. Degişege beri bir tıktap koyuңuz kayıp mınандай. Bir kesede neme olduk degenge jakşı da. Mına dasturkon ham küçtü vagında. Birden mi? Ova, ekiga bölüp koydum aksakaldar, ekiga bölüp koydum. O, ekilecilik, törteleciliktin jartısı var eken. Sadiraka beri tıktap koyuңuz. Çözde. Sadiraka. Ama kızmatты tarıp koymayız. Lan onu köşke saklayın. Ha, yeme onu da tartağız. Olçu. Ha, sen Musa mı yetersin ha? Musa'dan da vurursun mu? Doğru Musa mı klastaş? Musa benim klastaş ya. Musa'ka çıkmaya kaldı o. Musa öğrensede. Gelin. Oturun. Gelin. Mayramızlar menen жана Акбосо демиримди эстрадалар менен эми мына аккордеон менен жакшы угуңуздар а жана сал даңкадын коолмады эми мынакей живой şarkılar Kazakos keremet düşür Sığdırım gel soğuk Kararım bitmişken Akbasalı ay elimde Örkünde ve sebergin Söymüktanam senime Tuğulgan yerim Akboson Bağlayımın bir özündü Alış geçsem kusa bolup Sağınamın men özündü Oğlum bilmezken Akbosoğu ayrılımdan Bir günde besebergin Söymüktanam derine Ata yurdum Akbosoğum Tapmayımın sende yerimde Yaratmanın özü koldosun Dağdayımın sende elimde Ya! Dağlarım bitken işken Akbosoğu ayrılımda Bir günde besebergin Saymaktanım senime Bir günde besebergin
Ныктанам үстөбө аксакал айылы менен. Allah Teala aş versin, aş bergenge baş versin, uzun ömür yaş versin. Peygamber vatasın versin, bayda öğletin versin. Kazanın tolgan aş olsun, üyün tolgan baş olsun. Kılganın toy olsun, soyganın toy olsun. Çaypegenin çay olsun, çaynegenin may olsun. Görüşün mallat olsun, dasturun ahmet olsun. Geregeden başlar, gelin alıp kızlar, ulagadan başlar, uğul ile kızlar. Gereken getli olsun, gelin setli olsun. Ömrün uzun olsun, örüşün layık olsun, peşinin garip olsun, perişin oluk olsun. Yolun şudur olsun, yoldaşın uzun olsun. Başlayan işin olmasın, peygamberler olmasın, oylavan şunun olsun, oğlayalar olmasın, yalan şunun olsun, kızıratın olmasın. Ruhunun hürmatın, kızının hürmatında. Toktun niyetinde yaşarım, toktondan aşıp yaşarım. Amin. Ömrün öşbet çırak olsun, hükvalın sol olsun, altın bulak olsun. Ömrün köktüren görüp ölürsün artık olsun. Algan yarın menen, bala çakan menen, ağa tuğan, ne yurtun menen esen bolup, sana Çin'den son vakıtla uzun ömür versin. Ne tilesen tileyini Allah Teala kavul kılsın da, her daim yanında yaxşılık canlar düşsün, şöhretler kalıcı, bu daim özü olsun. Amin. Özümün tamam jöndele verip жүргөн міне. Özün jeyem men taga özgöçe kuyuyorum men saga deyip. Özümden başka jigitke öptürüp koysaң men kapa deyip. Amin. Rahmat ejeni. Elden aytып атат, çota tagalaryň yaman uzak oturat okşaysın deyip. Bışkanan delik özüngдөй macar gerek. Kıyalığım batey sonuna kanday can sizge par gelet. Ey kanday can sizge par gelet. Almasın, kol jetkizbik jaydasın. Başına çıkıp bargançana başkalar üzüp albasın. Öldürürler üzüp albasın. Tonun uları men bolsa akkan bulagım. Kulaktan ular soy içse de tarkaylı canın bumarı. Ey tarkaylı canın bumarı. Men bolsa süzgün balığım. Kayıkka balık canaşsana bol bastıranın ayığı. Ey bol bastıranın ayığı. Kayıkka balık canaşsana bol bastıranın ayığı. Ey koyçu bol bastıranın ayığı. Есептегенде мына жүргүн канча шақырат? Аны мен билбейм. Ана жерге тизге алган. Болду. Тизигин да кылам. Сүрөткө тартып койгон жер. Маданият бүттү. Азыр кайсың, ey? Үчтөбү. Algandan beri. Nemeni... Oo. Ya gitmey durguzlar. Gitmey aşağıya turula deydi. Gitmey turula deydi.
İsmail'e kalktı. Bir meka kançanı dedi. Uzolay hazır ölçüp yok. Giyin kaçıpta. Azan ettan esipteyiz. Neylik? Evet. Ya koşudu. Ben jörtü çevirdim. Yani. Oldu. Karap koyun. Beni karap. Ne karap atan mendile. Ben de tartı adamı bu. Ya oldu.